Сіз түзі BBC-ni көріп баштадыңыз. Саламатсызбы? Лондондон дүйнөдөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда Кубат Касымбеков. Жапония 2 жылдык тыныгуудан кийин биринчи жолу атомдук реакторун ишке киргизүүдө. Коомчулуктан нааразылык күч. Адам органдары мыйзамсыз сатуунун кесепети. Кытайда донорлорго болгон чоң муктаждык көмүскө соодага жол ачууда. Салттын сакталбай калганыбы же аялдардын укугу корголо баштаганыбы? Уганданын соту ажырашкан аялдарды калыңды кайтарып берүү милдетинен бошотту. Жапония 4 жыл мурунку Фукусима кырсыгынан кийин биринчи жолу атомдук реакторун кайра ишке киргизди. Бул станция жаңы коопсуздук эрежелери менен иштейт. Өлкөнүн энергетика тармагы өзөктүк энергияга муктаж болгондуктан операторлор 25 атомдук станцияны кайра иштетүүнү суранышкан. Бирок буга коомчулук каршы болуп жатат. Саат 10:30 Сендай 1 атомдук электростанциясы 2 жылдан бери биринчи жолу ишке кирди. Станциянын сыртында болсо жүздөгөн тургундар нааразылыгын билдирип демонстрация өткөрүшүүдө. Соңку сурамжылоолорго ылайык, Жапон коомчулугунун 60% атомдук станциялар толугу менен жабылыш керек деген пикирде. Адам баласынын өмүрү жана экология, жаратылыш экономикадан өйдө турат. Ал себептен бул иш токтош керек. Фукусимадагы кейиштүү окуяларды эстеп, андай кырсыктарга жол бербеш үчүн атомдук станциялар курулбашы абзел. 4 жыл мурда Фукусима 1 атомдук станциясы жер титирөөнүн натыйжасында кыйроого учурап, айлана чөйрөгө олуттуу коркунуч келтирген. Учурда Фукусима станциясына жакын жашаган миңдеген тургундар кырсыктын айынан үйүнө кайтып бара албай келет. Бирок Сендай станциясынын башкаруучу компаниясы жаңы коопсуздук системасына $100 миллион ашуун каражат жумшаганын көрсөтүп, алар Фукусима окуясы кайталанбайт деп убада беришүүдө. Жапониянын өкмөтү болсо Сендай станциясынын ачылышы долбоордун башталышы деп маалымдашты. Өкмөт 25 атомдук станцияны ишке киргизүүнү көздөйт. Бул долбоорго каршы чыккандар болсо өкмөттүн чечимин токтотууга баардык күчүн жумшай турганын билдиришүүдө. BBC-нин иликтөөсү Кытайда адам органдарына суроо талап көп болгондуктан көмүскө соода гүлдөп жатканын көрсөттү. Өлүм жазасына кесилген адамдардын органдарын муктаж бейтаптарга берүү ыкмасы быйыл токтотулган эле, анын ордуна өкмөт ыктыярчылардын органдарын кабыл алууга өткөн. Бирок 300 миңдей бейтап орган күтүп жатканда, жең ичинен соода катуу жүрүп жаткан чак. Эки уулу тең бөйрөк оорусунан улам жаңы органга муктаж. Бул эне балдарынын бирөөсүн эле сактап кала алат. Ал эмнеге эки уулум бир ооруга туш болду деп ыйлап отурганда, эне үчүн оор чечимди уулу кабыл алды. Апамдын бөйрөгүн иним алсын. Ал жаш жана тез айыгып кетет. Кытайда адам органдарына муктаж болгон тургундар арбын. Өкмөт буга чейин өлүм жазасына тартылган кылмышкерлердин органдарын колдонуп келген. Бирок Бейжин аны токтото турган болду. Кытайлыктар адамдардын сөөгү, анын ичиндеги органдары менен чогуу көмүлүшү керек деп ишенишет. Учурда 1 миллион тургунга бир гана адам донор болууга макул. Ал себептен көмүскө базарда талап өсүүдө. 21 жаштагы атын айткысы келбеген студент карызга батып, бөйрөгүн $7 миң саткан. Ал окуясын BBC-ге айтып берди. Менин көзүмдү таңып, алыскы кыштакка алып барышты. Ал жерде баары даяр экен. Менин бөйрөгүмдү сатып алган аял да ал жерде экен. Чынында мен коркуп, айныдым. Бирок мени доктурлар уктатып салышты. Ли Хай Чин болсо, мыйзамдуу жол менен келген органды гана алаарын айтууда. Учурда аптасына 3 жолу ооруканага диализ үчүн келип турат. Жана көпчүлүк тургундарда эле орган убагында келээринен шектенет. Сиз түзөөдө BBC-ни көрүп баштадыңыз. Эми алдыңкы саптагы башка жаңылыктардын тизмеги.
Малайзиянын учагы кулап түшкөн Украинанын чыгыш аймагында ракетанын сыныктары табылганын голландиялык иликтөөчүлөр билдирди. MH17 каттамындагы учактын бортунда 298 адам болгон. Украина бул учакты орусиячыл козголоңчулар атып түшүрдү десе, Орусия дооматтарды четке кагып, тескерисинче Украин армиясын айыптап келет. Түркиянын согуштук учактары түштүк чыгыштагы күрд согушкерлерине жаңы чабуулдарын жасады. Армия Хакари аймагында 17 позицияны бутага алганын билдирди. Соңку апталарда Түркияда Күрд жумушчулар партиясы же ПКК менен армиянын ортосунда бир нече кагылышуу орун алган. Кытай улуттук валютасы юаньди АКШнын долларына карата 2% девальвация кылды. Эми июль айында төмөндөп кеткен экспорт тез арада кайра өсөт деп күтүлүүдө. Кытай ички талаптарды көбөйтүп, жергиликтүү фирмалардын чет жака инвестиция салышын шарттоо үчүн юандын курсун өзгөртпөй келген. Уганданын жогорку соту ажырашуудан кийин аялдар калыңды мурдагы күйөөсүнө кайтарып бербесе болот деген чечим чыгарды. Судьялар колуктуу үчүн калың берүү салты мыйзамсыз эместигин айтып, бирок калыңды кайтарып берүү милдети аялдардын ажырашуу укугун чектейт деп билдиришти. Активисттер калыңды кайтарып берүү көйгөйүнөн улам айрым аялдар күйөөлөрүнүн менчигине айланганын айтышат. Соттун чечимин залдагы активисттер кубаттап чыгышты. Алар судьялар эскичил көз карашты карманбас бекен деп кабатыр болуп жатышкан. Бул сот 5 жылга созулду. Мындан ары күйөө баланын колуктусунун үй бүлөсүнө акча, мал же турак жай сыяктуу белектерди бериши мыйзамдуу бойдон кала берет. Бирок үй бүлө бузулса, калыңды артка талап кыла албайт. Чоң муштум күйөөлөрү менен жашап жаткан аялдар көп. Алардын үй бүлөсү калыңды кайтарып бере алышпайт. Андай кыла албаганы үчүн соттолуп кеткен аталар көп. Менимче бул өтө мыкты жаңылык, дейт бул активист. Бирок Уганданын баш калаасынын тургундары бул чечимге кандай көз карашта? Мен бир айымды жакшы көргөм. Аны тарбиялаган үчүн ата-энесине рахмат айтышым керек. Андыктан калыңдын берилгени жакшы, бирок кайра талап кылган болбойт. Кээде күйөө балдар бизге уй беришет. Уйлары өлүп калат. Эгер ажырашып кетишсе, ал уйду кайдан тапмак элем? Бирок угандалыктардын көбү бул чечим калың берүү салтына коркунуч жаратат дешет. Аял киши бардык жумушту аткарат. Жер иштетип, балдарды тарбиялап, мектебине да акча төлөйт. Анда эмне үчүн күйөөсү аялын баалабашы керек, дейт бул тургун. Африканын субсахара аймагы калың берүү салты менен жайылган. Айрым активисттер бул салт аялды буюмга теңеп коерун. Бул маселе үй бүлөдөгү теңсиздикке алып келерин айтышат. Эми спорт жаңылыктарын футболдон баштайлы. Манчестер Сити Вест Бромду 3-0 менен утуп Премьер-лиганы ийгиликтүү баштады. Яя Туренин биринчи голу алгач командалашы Давид Силвага тийип, анан дарбазага киргендиктен эсепти ким ачты деген суроо жаралды. Бирок Торе экинчи голду да тепкенге жетишти. Үчүнчүсүн Компани башы менен киргизди. Футболду улантсак, бүгүн Грузиянын борбору Тбилисиде УЕФАнын Супер кубогу үчүн Барселона менен анын испаниялык атаандашы Севилла беттешет. Жыл сайын Чемпиондор лигасынын жеңүүчүсү менен Евролиганын чемпиондору күч сынашат. Барселонанын курамында бүгүн Неймар жок, бирок коргоочу Дени Алвес Супер кубокту 4 жолу уткан дүйнөдөгү экинчи оюнчу болууну көздөп турат. Бокста болсо Мэнни Пакьяо британиялык Амир Ханга каршы рингке чыгышы мүмкүндүгүн филиппиндик мушкердин менеджери Британ басылмасына билдирди. Эки тараптын сүйлөшүүсү дем алыш күнү Лондондо өтөт деп күтүлүүдө. Флойд Мэйвезер болсо Хан менен кармашуудан баш тарткан. Ийнине операция жасалган Пакьяонун кийинки беттеши 2016 жылы жакынкы чыгышта өтүшү мүмкүн. Жаңылыктар соңунда эл аралык космостук станциядагы кызык учурду көрсөтөлү. Астронавттар космосто салат өсүмдүгүн өстүрүп, биринчи жолу анын даамын татып көрүштү. АКШнын космостук агенттиги билдиргендей, жаңы татым космонавттардын ден соолугуна оң таасирин тийгизет. Буга чейин космосто дан өсүмдүктөрү изилдөө үчүн өстүрүлгөн. Бирок бул астронавттар биринчи жолу тамак катары өсүмдүк өстүрүп көрүшкөн экен. Кызык анын даамы кандай болду экен? Соңку эл аралык жаңылыктар менен тааныштырган Кубат Касымбеков. Аман туруңуздар.